Салам, Супер ТВ каналдын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга дагы бир жолу Ордо Улуу шаарынан баарыңыздарга салам айтабыз. Жалындуу салам, ысык салам айтабыз. Бүгүн бизде конокто Дилмаек бирөөбүздө ырчы Асель Касымова эжекебиз. Чакта келдет көрүп атасыңарбы? Кеттик жүргүлө. Шашпайт го, болуңуз эмай, болуңуз. Келет. Саламатсызбы? Уже тартып барсаңар, Баштадык. Баштадыкпы? Жакшы, рахмат өзүңөр. Бир аз эле чукканга ушунчалык калдыңыз менде. Мен силер тартат деп ойлогон жокмун да сразу. Отуруп шашпай баштайт деппи? Ооба. Бизге ушул эмоцияңыз керек болду чынында. Тез жактан шашпай, телефон чукулап Эмоция көп эле болот азыр, бүткөнгө чейин. Мына өзүңүздөр уккандай, мындай эмоциялар алдыңкы мүнөттөрдө бир топ болмокчу. Бизден алыстабаңыз, жүрүңүз бияка барып туралы. Эже менен энидей жакшы сүйлөшүп отуралы. Эмне жаңылык деп сүйлөйсүң? Эмне жаңылык деп сурабайм. Эң биринчи суроом айтыңызчы. Эмнеге чыгармачылыкта Ош? Эмнеге Бишкек эмес? Эмнеге чет жак эмес? Ошто? Биринчиден Ош бул баягы туулган жердин топурак алтын дейт го. Ошто төрөлүп өскөнүм үчүн Ошту мен эч кандай Америкага алмаштырбайм, биринчиден. Экинчиден ырдайм деп элем, баарыбыз Борборго көчүп кетсек Ошто ким калат? Анан үчүнчүдөн Бишкекте мен жашагам ал жакта. Бирок бул жакта көбүнчөсү бизде уже кесиптештерибиз билет. Заказ көп, Ошто таланттарды көп баалайт, түштүктө негизи элечи. Ошондуктан бул жакта жумуш көп. Ачкиңизди сурайын деп атам да, көзөйүңүздүчү. Жөн эле сакнаа үчүнбү же бул жашоодо бул атайын? Таап көрөсүн берейин. Таап көрөйүн да. Ачкинин негизи көп учурда могу жагы жоондугунан байкалат. Если жоон болсо, адамдын канчалык зрениясы начар болсо, ошончо жоон болот. Тетик иштерди көрүп атасызбы азыр? Көрүп атам, просто эме жок, резкость жок да. Мунун темирлери да өзгөчө экен мындай, ар бир башка темир. Өзүм атайын баягы заказ менен жасатып алгам. Ушунчалык. Жакшы эле көрүнүп. Ушунчалыкпы? Ооба. Бул кийинип жүрөсүңөрдү сурагым келип атты. Дайыма ушундай өзүңүзгө жеңил желпи болсун деп ушундай кийинип жүрөсүзбү? Негизи мен удобный кийимдерге көп көңүл бурам. Бирок эми баягы сахнага чыкканга жараша неудобный деле кийингенге туура келип калат. Бийик каблук эч качан удобный болбойт да. Айла жок эми кийесиң 5-10 мүнөт болсо дагы бутуң ооруйт дегендей. Мындай учурда ушул өзгө ыңгайлуу кийимдерди тандайбыз. Чыгармачылык боюнча сиз жогору айттыңыз го, кадр сыртында ырлар чыга элек, ырлар табыла элек депчи. Сизде изденүү ушунчалык аралыкты көп талап кылабы? Ар кандай болуп калат. Баягы ырды чыгарыш үчүн деле кээде баягы илхам деп коет го, илхам келиш керек деп коет. Мен ыр чыгарбайм, бирок ырды кандай десем, жакшылап өзүмө көңүлүмдөгүдөй чыгартырыш үчүн барып заказ беришим керек же угуп көрүшүм керек ырлардычы. Бирок мен Ошто болгон үчүн көп учурда ошол Бишкекте жаздырам. Ошол жака азырынча көптөн бери эмес, эми барып келип атам, бирок барганда аларга жолукканда либо алар жок болуп калат мен барганда. Мындай убактыбыз дал келбей калып атат да. Бирок азыр менде запас деген, эми элдин алдына чыгарам деген көмүскөдө топтогон бир 2-3 ырым бар, бирок алар даяр боло элек. Буюрса жакын арада ар кандай болуп калат. Эртең эле балким эме болуп жазып калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мындан мурунку ырым бир жуманын ичинде эле бүткөн да. Өзүнөн өзү эле сразу эле ошол жерден даже запись кылгандарыбызды, текст баары эле өзүнөн өзү мындай бүтүп кетет да кээдечи. Кээде канча аракет кылсаң деле мындай окшошпой эле чой эле берет, ырлар деле өзүнчө бир эме кылат окшойт. Эмне эле кылыктанчы бизге характерлерин көрсөтүнчү. Алдыңкы мүнөттөрдө ырдап бересизби? Ырдайбыз. Болуп жанабыз болушунча. Давай. Сиздин табитиңиз көбүнчө кандай музыкаларга жакыныраак? Мен ар бир көбүнчөсү ырдаган исполненияга эме берем. Кандай десем, көңүл бурам, аранжировкага, объем, качество биринчи эле ирет. Кайсыл жанр көбүрөөк жакын? Эстрадный жанр. Эстрадный жанр. Эми мен мисалы үчүн рок деле угуп жүргөн убагым болгон да, аябайчы. Элестеттим сизди рок угуп жүргөнүзбү? Ал бир 18 жаштарымда. Бирок анда деле өзүнчө кайфы бар да. Ар бир музыканын баалай билиш керек болгон. Анан өзүңө жаккан музыканы эле жагат деп эле анан башкасы жаман деген бул туура эмес нерсе. Мен карап атам да сиздечи.
сүйлөп отур эле мындай кыймылдап артка жылгансып же алдыга жылгансып анан чачыңызды кайра кайра оңдоп атасыз да, менин оюмча ушул сизге комментарий аябай көп жазылат болуш керек. Василий ордунда отура албайт окшойт депчи. Мындай жашоодо айтылабы, ордунда турсаң болобой деп сизге мындай ушундай айтабы? Бир психологду алып келип коюш керек ошо эмне деген эмне үчүн ушундай болот депчи, жана мимический эмелердин баардыгын определять этет го. Билбейм, мен обычно мындай колдорум менен сүйлөйм, мимика менен көп сүйлөйм. Өзүмө байкалбайт, бирок кээде айтып калгандар болот. Психолог дедиңиз го? Кайрылып көрдүңүз беле? Жок. Болгон эмеспи? Мага кайрылышкан, бирок мен кайрылган эмесмин. Мен психолог эмесмин. Негизи айтканда эми бир нерселерди эме кылганда биз бирок мен окуп алсак деле кандайдыр бир деңгээлде уже эл арасында жүргөндө адам өзүнөн өзү уже билип каласың да адамдычы. Мындай уже 10 минутта сүйлөшкөнүң жетишет да, чтобы баягы адам менен дальше сүйлөшүү керекпи керек эмес экенин билиш үчүнчү. Туруп кетип калбайсызбы? Бул кереги жок экен булар деп. Жок. 10 минут болду, мен кеттим деп. Себеби биз эми көп гастролдогонбуз убагында. Азыркы ырчылар эми мындай чоң шаарларга эле барып, же болбосо жакшы жерлерине эле барып эме кылышкан. Азыр биздин 7-класстан бери ушул эмеде жүрөм да менчи, мындайча айтканда Казандачы. Мисалы үчүн көлдө биз гастролго чыксак, кыз бырак группасына да ырдагам да. 2 айга кетчүбүз. Ошол 2 айда канча күн болсо, допустим, точкалардын баардыгын күнүнө ар бир айылга барып чыкчубуз. Ар бир айылда бирөөсү сени хан катары көрсө, ханды тоскондой тосуп алса, бирөөсү итти көргөндөй көрүп мындай не то мамиле кылат. И в итоге ошол нерсенин баардыгы ошол мезгилдин кыйынчылыгы болушу керек, бирок бизге опыт алып келет экен да. Мындайча айтканда, адамдын ар кандай адамдарды көргөнүң бул өзүң үчүн пайдалуу экен да. Жогоруда айттыңыз го, ой биз жаш кезде гастролдор болчу эле. Азыркылар аны сезбей калбады дедиңиз го? Жок, сезбей калбады дегени, азыр эми условия жакшы. Гостиницалар ачылган, машиналар баардыгында бар. А биз дегенчи бир УАЗикте 12 кыз, 14 кыз, еще плюс водитель бир 15-16 адам бир машинада жүрчүбүз да. Анан и то жанагы Маша и Медведьти УАЗикти билет белеңер. Мен биринчи келгенде ошондой УАЗик менен Чоңалайга барганбыз да. Анан кичинекей бир мондой эмеси бар экен алдында. Алдыга эми водитель менен бир байке бар эле, ошол отурат. Андан арткы сиденьеде Кенже же, Гүлнар же, улуулар да, Чолпон же, Айжамал же. Анан бер жагына уже жарымына аппаратура. Аппаратуранын үстүнө бир жука төшөктүн үстүнө биз отурчубуз. Элестет, ошол менен анда жол андай эмес болчу. Чоңалайга с утра 7-те чыксаң, кечинде жетип барчуң 5-течи. Азыркыдай 4 саатта жете турган жол эмес болчу. Ошол менен мен гастролго чыгып келгем. Мен өмүрүмдө андай кыйынчылык көргөн эмесмин. Мен бүт биринчи ошондой эме кылгандарым ошол жакта болгон. Тушоо кесүү дебейинби? Бүт кыйынчылык жашоо. Мен эме кылбайм, кыз биракта мен ушундай гастролдо жүрүп, себеби мен ошол нерселерди көрүп келдим. Балким ошолорду көрбөсөм жүрмөкмүн, чоюңдоп, билбейм дагычы. Ыйлаган учур болду беле? Мен эмнеге бул кесип деп эмди? Жок, ыйлаган учурум болгон эмес, бирок мамамдарды сагынып ыйлачумун. Мен узак жакка барсам только мамам папам менен чыкчумун да. Өзүм жалгыз чыкчу эмесмин мондой командада. И притом еще мен эң акыркыда отурчу эмесмин, чай куйчу эмесмин. Ал жакка барып төр жакка өтүп кетчүмүн, андай билбеймчи. Ошолорду үйрөндүм. Эң акыры отуруп, чай куюп берип, анан 3 күндө дежурный кылып список кылып коет да. Кенже же бүгүн Рахат экөөң, бүгүн Айжамал мененсиң деп. Ошол адам утюгтарыбыз, казан баардыгы жаныбызда болчу. Анан жок дегенде бара жатып продукт алып, анан бир жерге отура коюп эле ошол жерден дежур болгон 2 кыз эме кылчубуз. Анан формаларды жуумай болот. Ошого окшогон нерселер как бы баягы үйдөгү жашоо жолдо болот да. Ошол нерселерди көрдүк, мындайча айтканда. Ал жактагы элдин жашоосун көрүп келдим. Мен биринчи жолу көрдүм ошол жерде акталбаган үйлөрдү, жанагы потологу жок үйлөрдө жашаган немелерди, адамдардычы. Качан той болот я? Той болгондон айтып коеюн сага. Өзүнчөбү, Атайын жиберем сага. Эмне жаңылык жеке жашоодо мындай же эч кандай бир өзгөрүү жокпу? Эме мен көп учурда, особенно ушу силерге деле интервью бергенде айтам постоянно элечи. Чыгармачылыкта эми өзүңөр билип атпайсыңар, жеке жашоо менен деле хайп кылып аткандары бар. Ырлары менен. Мен именно ошо ырларым жактан эле элге таанылайын деген эле максатым бар да. Жеке жашоо тигенде башка нерселерди көп чыгаргым келбейт. Хайп деген нерсе эме? Бул хайп
чыгармачылыкка ар ким ар кандай жол менен кирип келатат да. Ар бир толтур эшик бар да. Чыгармачылыкта ар ким ар бир эшикти каккылап туруп кирип келип атат. Бирөө кирип келет кара так менен кирип келет да. Чыгармачылыккачы киргенде эле негатив менен кирип келет да. Бирөө кирип келет бир жаман сөздөр менен ар кандай да. Бул нерсе сизге жакпайбы? Хайп. Жаман нерсе сразу эме жайылат да. Мисалы үчүн Инстаграмда идеальный сүрөт койсоңчу, лайк дагы аз болот, и жакшы коммент дагы аз болот да. Чөт эле не то сөз эме койсоң, уже эл. То есть бул жерде биздин эл жаман нерсеге аябай жакын. Биздин эл эмес, адамдын немеси ушундай окшойт, билбейм, балкимчи. Ошол сыяктуу баягы жаман нерсе менен хайп кылгандар көп. Сиз ал нерсени колдонгуңуз келбейт. Жаман нерсе мен колдонгум келбейт. Бул нерсенин өзүн дагы артындагы түшүгү болот. Эси сен психологический ошол нерсени көтөргөнгө даяр болсоң, анда жасай бер. Мен көтөрө алам, бирок мен ал нерсенин мага кереги жок. Лишний нерсе. Кимди берекелетет сизди көбүнчө? Кандай аттарыңыз бар? Чыгармачылыкта кандай атыңыз бар? Досторуңуздун арасында кандай ат, туугандардын арасында кандай ат? Үйдө мамамдар Асель эле дейт, кызым дейт. Берки прачкаларым Кися, Ася деп ушинтип сүйлөшөт да. Чыгармачылыкта Асель эле дейт, көбүнчөсү эле. Эми болгон 4 буквадай неме болсо аны өзгөрткөн эмне кереги бар? Эми жанагындай бирдеке окуядан улам деле ат коюлуп калат го кедечи. Ошол сыяктуу эле анча-мынча аттарың болбосо. Мисалы үчүн Инстаграмда мен жана Нурлан Асипти Катя деп коем да, ал да мен Катя дейт. Тиги Элмурат болсо Иисусту ат коюп алган, анын да бир өзүнчө историясы да бар. Тиги ким эле Даниэль болсо Шекспирде ошо немелер бар да, өзүнчө приколдорчу. Жок, ал бир какой-то приколдон чыкканда мен дагы аларга ат коюп койгом, ошону тамашалашып калабыз да. Келиңиз эми эфирдин башында айтпадыңызбы? Буюрса алдыңкы мүнөттөрдө биз мындан дагы шаңдуу отурабыз, ырларды ырдайбыз депчи. Аткарып бересизби? Жакшылап угалы, сиз менен колдон келишинче кыйкырып кошулайынбы? Жок, мен кошулбай эле турайынчы, мындай ырчылардын. Жок, мен неме бир аз үнүм болгондо, ырчылык билимим болгондо уялбай эле кошулмакмын. Негизи кээ бир ырлар бар да, баягы аранжировкасы менен кошо ырдасаң жакшы угулат да. Анан мындай ырдаганда башкача угулат. Бирок башкача угулуп калышы мүмкүн, ырдап бере берейин. Бир куплет кайырмасы менен, От болуп жандың, көңүлүм алдың, жүрөгүмө жылуулуктар толадың. Жарокерим деп сени айта аламын, сен менен бирге жашоомду улантамын. От болуп жандың, көңүлүм алдың, жүрөгүмө жылуулуктар толадың. Жарокерим деп сени айта аламын, сен менен бирге жашоомду улантамын. Жыргалып өзүмсүң. Эле. Тиги жакта кыздардын эмоциясын көрүп күлкүм келди. Биздин салттарыбыз эжеке. Кайсыл салттарды мындай карап көргөндө өөнү учурайт сизге, мындай бир ушуну кылбай эле койсо дегенчи? Негизи өзүм салттан алысмын. Менде үй бүлөмдө ушундай. Мен папам военный характердеги адам. Биз башкаларды айтпайм, мен биз өзүбүз эме кылганда, келин алганда же болбосо кыз берип эме кылганда келишип алып эле, жана ыз учусун жок кылып эле, бир гана той. Ошо тойго керектүү чакыра турган адамдардын баардыгы тойго келсин. Кайра эле ызы чуу эле ондон болуп эле кайра эле келип албай, үйгө келе бербей, же биз бара бербейчи. Или ушундай кылып эле сүйлөшүп, баардыгын проще кылып эле, бир келишимге келип эле өткөргөн эч кандай эмеси жок. Анан башкалары билбейм, жанагындай ызы чуу салттарды тиги жаман көрөм чындап. Өзүм дагы андай жерлерге баргым келбейт. Билбейм, пока бул сөз жөнүндө сүйлөшүш мен үчүн эртерээк го дейм. Азыр мен кыйын болуп сүйлөй беришим мүмкүн да, эми эртең өзүмдө кандай неме болот мен билбейм да. Мен айтайын деп аттым эле да азырча. Сиз азыр ушинтип айтып атасаң, өмүрлүк жолдошуңуз ушул нерселерди талап кылган болсо эмне кыласыз дегенчи? Мен бир талапты аткарардан мурда мен өзүмдүн да талаптарымды коесуз. Эми любой жерде компромисске келиш керек. То есть мен требовать этпейм, бирок мындай деле ар ким өзүнө окшош адамды тапса эле ошол жакшы болот. Анан баягы эмне апельсинди алма кылам же алманы апельсин кылам деген болбойт да бул жерде. Мен ушу өзүм окшош эле, өзүмдүн эмне эле ой жүгүртүүсү, көз карашы өзүм окшош адамга эле турмушка чыгам. Буйруса. Өзүңүз жогоруда айткандай баягындай жеңил желпи нерсе менен алектенбей, олуттуу көз караш менен чыгармачылыкты карап,
ошон менен багынта бериңиз. Көп нерсени, бир нерсе мечектелбей, көп нерсени багынтыңыз. Бизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жогоруда айттыңыз, ата-энем аман болсун дедиңиз. Алар менен сиз дагы аман болуңуз. Урубаңыз дайыма кыргыз элибиздин жакшылыктарында, тойлорунда, сонун майрамдарында кызмат кылып жүрө бериңиз. Жалпы көрүүчүлөргө, жалпы сизди көрүп аткан көрүүчүлөргө, көрөрмандарыңызга, угармандарыңызга сиздин сөздөрдөн угалы, жылуу сөздөрдөн. Бизге биринчиден ошо кыргыз эли менен ынтымакчылык каалайм. Но пандемия учурунда биз баягы эл менен көп иштеп, менин көз карашым такыр башкача болуп калды. Эмегечи биздин элге болгончу көп нерсе артта калып кетип турбуз да, аябай элечи. И Кургазор жактан дагы, и башка жактан дагы. Ошондуктан бизге өнүгүүнү каалайм. Анан бири-бирибизге болгон мээримибиз күчөсүн, бири-бирибизге болгон кандай десем, көп жактарда, көп улуттардын бири-бирине болгон көтөрмөлөөсү күчтүү да, а бизде андай эмес да. Кайра көтөрүп аткан, тартып атканда ошо көрө албастык жок болсун. Эң негизгиси ошо өлкөбүз өнүгүп, элибиз жакшы жашап калсын. Айтканыңыз келсин. Урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга бүгүнкү маекти көргөн болсоңуздар, терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп биз менен бирге, биз менен бир толкунда жашап атканыңызга дагы бир терең ыраазычылык менен айтуу менен бирге биз бүгүнкү бир Дилмаек берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Супер ТВ каналына каттаа элек болсоңуз, катталыңыз, өзүңүздүн оюңузду калтырыңыз жана кийинки конок ким болот, аны дагы өзүңүз тандасаңыз болот. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар.